А я иду такая вся, Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат. Я в плену обмана, но иду такая вся, Дольче Габбана. Ла-ла-ла, уа-цуа, ла-ла-ла. Ла-ла-ла, уа-цуа, ла-ла-ла. Ла-ла-ла, уа-цуа, ла-ла-ла. Ла-ла-ла, уа-цуа, ла-ла-ла. Мне уже 18, паспорт страшно смотреть. Он сказал, я красивее всех на планете. Почему он очень злой, не смогла сказать нет. Дайте мне вина, вау, ну дайте ж пачку сигарет. Почему были вместе, ты мне объясни. У него Киевстар, у меня у УМС. Что такое любовь, кто откроет секрет? Дайте мне вина, вау, ну дайте ж пачку сигарет. А я иду такая вся, Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат. Голос мой простужен. Я иду такая вся, он мне не нужен. Я иду такая вся, Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат. Я в плену обмана, но иду такая вся, Дольче Габбана. Он пустая надежда, сирени букет. Может быть, я наивнее всех на планете. Ведь любви всегда дам, так не хочется, нет. Дайте мне вина, вау, ну дайте ж пачку сигарет. Не звоните, не пишет 1000 лет. Он сидит в одноклассниках целыми днями. Вы будете кофе? Конечно же нет. Дайте мне вина, вау, ну дайте ж пачку сигарет. А я иду такая вся, Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат. Голос мой прослужен. Я иду такая вся, он мне не нужен. Я иду такая вся, Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат. Я в плену обмана, но иду такая вся, Дольче Габбана. Дольче Габбана. А я иду такая вся, Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат. Голос мой прослужен. Я иду такая вся, а я иду такая вся, Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат. Голос мой простужен. Я иду такая вся, он мне не нужен. Я иду такая вся, Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, душат. Я в плену обмана, но иду такая вся, Дольче Габбана. Вау, вау, вау! Жаулар сіз үшін! Әрбіріңіздерді мұңақ деп етіңіздерден өп! Әрбіріңіздерді борыңызға қысып салам демекші. Ал эми эфирде алып баруучулар Самат, Ангара жана маэстро Ерлан мырза. Біздің тренд шоуның жарқыраған студиясында жылдызды башына қойған айым Верка Сердючка. Рахмат! Кутман кеч, ова сөзіңіз қаралды, кешірім сұрайым. Кутман кеч, УТРК музыка каналы, тренд шоу, арываңыздар, қонаққа келіп қалдық. Қош келдіңіздер. Рахмат. Бұлдақ диванға өтіп беріңіздер. Жоқ интервью бересіздер де? Бұларды кетірбелейін, бұлар ертеттіге интервью берген. Бяқа. Сіздімдей Верка мен чынеле алмаштырып, бұл чынеле айым кен деген учурлар болды өле, аял екен деп. Ооба. Қандай болот ошондо? Ошол учур биз гастролдо болчубуз Таласта.
акыркы концертибизди берип атканда эки мырзам спортиде кетишиптир. Бул эркек десе, бирөөсү бул кыз буттарың карабайсыңбы депчи. Анан аягында бул маскамды чечип туруп бүтүрчүмүн да шапкамды. Анан ошондо беркинси утулуптур. Жүрөгү түшсө керек. Ооба, ар жактагы эле концертте биз менен жүргөн байке, мен берке болгон сайын тажабастан тим эле берки коноктор отурган жакка келип алып көрчү да күндөчү. Эмне үчүн Верка кантип жаралды? Тарыхына кайрылсак. Ой, мен деле мындай необразованный артистмин да негизичи. Анан Бишкекте катар эле Реклама болуп кетпесиңиз? бир ресторанда иштеп жаткам. Ким Официант болуп. Эмес. Анан чыгармачылыктан тапкан мен абдан жакшы кан досум бар, ушуга чейин мени колдоп келгенчи. Анан ал музыкант болуп иштейт маңдайкы ресторанда. Маңдайкы ресторанда мен официант болуп иштейм. Мен круглосуточно иштейм, тунгат. Ал жумуштан келип алып мага күндө келет, анан күндөрдүн бир күнүндө келип алып, "Досум, сага серьезно бир сөздөр бар" дейт. Эмне сөз десем, "Бул отурчу" деп. Мейлими деп столдорумду калтырып коюп, ойлам кетсин, администратор штрафовать этсин, досум үчүн баарына даярмын, бир сонун бирдеме айтат экен десем, "Сен Верка Сердючка болушуң керек" деп. Жок дедим, дароо жок дедим, болбойт дедим. Таңкы саат 6-га чейин жанымды койгой этип, макул кылдырып, көйнөктү дароо тиктирип, кечкиге той таап, бардык, ресторанга бардык, тиги дос балам кирип кетти. Мен кирем, менден кийин сен чыгырдайсың, бул шапкаңды бүтүрө бер деп койду. Шапкам жанагы ёлканын жылдызы тагылган. Анан өзү негизи чебер адам да, алчы колунан баары келет да. Анан зымдар менен жасап, двухсторонний оны скотч менен чаптап койду да. Анан күзгү сатып алганбыз, момундай жана эле китайский 50 сом 30 сом. Ошону мен бырчалап эчтеп отурам. Чаптап бүттүк, тим эле күзгүлөр эми мындай карасаң страшный эле да. Анан кирдим, туфли алганга акчам жок. Биринчи туфли алгангачы. Анан аяшкам туфлиси батпаса деле кийип алгам. Момундай така. Билбейм, айланайын, Верка үчүн эле төрөлгөндөймүн го, момундай шпильканы кийип алыптыр, момундайдан басып кеттим да. Басып барып ырдып атсам, тиги дос баламды карасам, тиги дос балам. Анан кудалар жакка барайын деп, кудалар жакка барып эле монтип эле ай-ай такая вся деп атсам эле, мурдагы ресторанда иштеген су-шефим туруп алыптыр, телефон менен монтип тартып. Момундан бурулдум да ар жакка барып ырдасам, ар жактан дагы бир ресторанда иштеген дос балам кудаларды столуп ал туруп алып тартып атат. Мессага эптеп ырдып бүтүрдүм да качтым дагы шпилька менен далдалаңдап алып. Сиздин үй бүлөңүз кандай көз карашта болду? Ой, муну үй бүлөм быйыл эле билди. Папам көрүп калган окшойт. Инстаграмдан папамды блокировать этип стористеримен бүт баарын тең чектөө коюп койгом. Мамам болсо, апам болсо жакында эле билди. Анан бирок апам эчтеке деген жок. Бирок апам мени эмне кыласың, артист болуп, элдин балдарында эле иштебейсиңби деп ушинтип эле берчи. Анан акчанын башын көргөндөн кийин Жумушара түштүбү? Азыр аябай сылык мамиле жасайт мага. Бир жылдын ичинде эле, мына аз убакыттын ичинде эле көрүп баштадык. Сизди TikToктон көрүп баштадык. Анан дагы 1-2-3 образдарды иштеп чыктыңыздар. Неме болуп кетти да. Батма Мусаева деп элечек менен илгерки апаларыбызды туура ырдап баштагам да. Анын эмне болду билбейм, айланайын интернетке кирип эле эркек кийсе элечек, эмне болот келечек деген сөздөр кете баштады го. Жок, эми бул деген мындай да артист мынчалы Италияда эле, по-моему, же Францияда 16-17 кылымдарда театрда жалаң гана эркектер иштептир. Анан эң биринчи дүйнө жүзүндө каблукту кийген дагы эркек, боёнгон дагы эркек. Нада будет, кыздар, силер эркектен үйлөнгөнсүңөр. Силер баштаган турбайсызбы? Чын-чынына келгенде биз баштаганбыз да. Бекерлик кылып Не надо мне вот это вот алтышка десең, Ушул жерденчи сизди кармап туруп сөздөн бир эски ырлардын стилинде мурун апаларыбыз ырдачу, ошентип ырдап бербейсизби? Эми TikToктон биз сиздердин видеолорду барып башпагып көрүп таанышып көрдүк да. Бияк маэстро чертип берет, Ирлан Майкеге кайрылсаңыз болот. 80-10 кылалы, көз. Көздөр тике карабай, эки
Violetta artist düştü canına. Сиз официант болуп иштедим дедиңиз. Кандай күндөр баштан өттү? Турмуш тиричиликте кандай жумуштарды кылдыңыз? Негизи мен бала чагым немеде? Оорда, негизи элечи. Азапты тартып эле келтам десең. Анан мен жеке эле официант эмес, мен деген көп тармакта иштедим. Мен пол жудум, мен идиш жудум, мен мусор тердим, темир тердим, алюмин чогулттум. Эми верк алдым. Ооба, бөтөлкө чогулттум. Короче, бирок ошолор мага деген аябай жакшы сабак болуптур. Мен ошо күндөрүндө эстеп, ыр чыгарып өзүмдүн ырларым бар. Ал күндөрдү көргөнүм мен эч качан өкүнбөйм. Мурда эми кайгырып, анан мен балалыгым, анан детская рана мени баары тарынтышы десем азыр. Ошо тарынткандарга рахмат, кемситкендерге рахмат, шылдыңдагандарга абдуши. Ыр сап суранат окшойсу мындай. Олуттуу ырыңыздан бирок бересизби? Көк асманды карап турам суктанып, нурун чачкан күндү карап кубанып. Жашоо жарык өчпөсө деп тиленем, бирок анын убактысы ченелген. Өзүңүздүн калемиңизге таандык. Конечно. Калемиңиз курчуй берсин. Рахмат. Дүйнөлүк сиздин мынакей азыр биздин шоу чөйрөдө да аябай интернет булактарды ачсак эле бардыгы жагында эле жанагы Голливудтун звездаларынын арасындагы ажиотаж болгон P.D.D. болуп атат го. Көрүп атасыз, Ошол боюнча сиздин оюңуз кандай? 21 век андай адамдар бар экен, бирок президентки кылганы өтө жаман. Кудай сактасын андайдан. Кудайым күнөөлөрдүн кечирбей, точно не знаю. Сиз түрлүү образды жараттырсыз. Ошолордун дагы бир экөөсүн көрөт экенбиз. Келиңиз биз менен чогуу көрбөйсүзбү? Кандай болот? Студияда Кол биздин чаллар экранда менен. Абдан кызык. көрөлектер болсо биздин эфир аркылуу көрүп алсын. Если нам скажут, пошло есть ушел, встречать не пришлось, мы накроем стол, и будет на любовь, будет хорошо. Элдин алдына ушинтип чыкканда, сиз айтып атпайсызбы, биринчисинде таанып бүттү депчи. Биринчи алгаш чыкканда эле таанышты. Ооба. Ошондогу коллектив таанып сизге жаздыбы, андан тышкары ушундай тойлорго ырдап чыкканыңызда дагы тааныштар көрүп калабы? Коллектив тараптан мага деген эч ким жаман сөз жазган жок. Азыркы күнгө чейин жашат. Сен өзүңдүн максатыңа жеттиң, сен наконец-то өзүңдү таптың, самый главный бизди унута көрбө депчи. Верканын образындагы видеоңузду көрдүк. Андан тышкары TikTokто дагы толтура персонаждарды ойнойт экенсиздер. Ошолор боюнча видеону көрсөтөлү. Таттыжан бүгүн кайсыгын билесиңби? Ооба, 38 апа. Эй, сабаттың жоғы шерден билдиресиң. Ой, бүгүн айлык ала турган күн. 38. 38, 39 деп койбойсуңбу? Чакыр бирден. Сиз даярсызбы? Ой, даярмын. Чакыра берейби? Ой, чакыр. Акча дегенде мен даярмын. Видеолорду тартканда кандай образды жаратууда кантип башталат? Могу жаныңыздагы чоң апаңызбы же өзүңүзбү? Өзүм образ жаралганда тандайм, кээде бир жума кетет, кээде 5 мүнөт кетет, ар кандай да. Жаккан видеолор чыгып калса тарта берем, ага атайын даярданам. Кээде 2 саат кетет, кээде 3 саат кетет, кээде уктабай да калам аларды тартып атып. Анткени мындай мисалы сүйлөп атып бир жагынан оозум мененки келбей калса, кайра тартам да, бышырышым керек. Сөздөр узак болсо кагазга жазам, жаттайм, анан тартам. Расыл. Дагы мен комментарийлерди көп окудум. Бирөө монтип жазыптыр да, ушу 84 лайк үчүн брат жөн эле койсоң болмок, уят болбой депчи. Ушундай хейтерлер көп экен да. Андай чыныгы жашоодо бирөө келип калчылдатты эле мындайча айтканда. Дух болсо келсинчи. Бирөө да келген жок. Вообще. Ушунча жылда. Вообще келген жок. Таксиге түшсөм байке TikTok тартпайлыбы деп тамашалап калышат, күлүпчү. Актерский мастерство бар, сизде чыныгы талант бар экен деп жанан 84 лайк болобу, 1 лайк болобу, мен ошого дагы кубанам. Сиздин видеоңуз боюнча, сиздин талантыңыз боюнча суктангандар, анан өзүнүн терс ойлорун айта тургандар биздин студияда бар экен. Андыктан келиңиздер биздин залдагы карындаштардан, инилерден ой пикирин угалы.
Келиңиздер. Хейтерлер барбы? Менің атым Апышев Азим. БГУ-да оқуйм, журналист факультетіндебіз. Бізде Верка ежеге, менден Верка ежеге сұрау. Бұл негізі ушинтип шыққан ушундай образда барынан уялбай, ешкімден қорқпой, қантип ушинтип қорқпой сүйлей аласыңар. Саламатчылык. Атыңызды ким дедиңиз? Азим. Азим. Алтыным, мен коркуп бүткөм уже. Эчтекеден коркпойм азыр. Вообще коркпойм. Мен азыр бул образ менен үй бүлөмдү багып атам, бир туугандарымды багып атам, өзүм тамак жеп атам, Кудайга шүгүр, рызкымды ушу аркылуу берип атат. Жумуш да эми бул. Жумуш экен. Ошол эле болду. Корккондо эмне? Бирөө чапса чаап кетет, өлтүрсө өлүп кетем. Каршысызбы же оюңуз кандай? Менин оюм боюнча мен суктанам да. Чынын айтканда, анткени бул өтө күчтүү да ушундай адам болгончу. Чоң рахмат. Рахмат, алтыным. Чекеңдеги помаданы өчүрбөй ушул боюнча укта. Мындай печат коюп кой. Сен тоюңа бекер барып берем. Алтыным барбы? Мен да чачым жаш кезимде сендей тармал болгон. Азыр бүт түшүп калды, чачыңды жакшылагар алтыным десе. Дагы суроолор болсо, келиңиздер. Саламатсызбы, мен Адилетова Айсунат, Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эл аралык журналистика жана медиа коммуникация факультетинен келип турам. Сизге биринчи суроом, сиздин сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Кийин эгерде балдарыңыз ушул видеолоруңузду көрүп, мындай терс ойлорун айтса, уялабыз десе, сиз кандай көз карашта болосуз? Мынасы. Саламатчылык. Айзина, Айсунат. Айсуна. Атыңыз керемет ат экен. Биринчи сурооңуз, девушкам бар болчу байкуш. Күйөөгө тийип кетти. 2 балалуу болду, дос боюнча калдык. Азыркы тапта болсо отношенияга убактым жок. Азыркы болгон убактым баарын тең чыгармачылыкка жумшап атам. Кийинки сурооңуз балдарың кандай жооп берет дегенге, балдарым ага жооп бермек түгүл, может быть, менин балдарым менин жашоом жөнүндө китеп жазышат же кино тартышат. Анткени мен максатым, баарыңыздарга жалпы айтып коеюн, мисалы Кыргызстанда продюсер жок, бизде жалаң менеджерлер. Аларга зарплата төлөшүң керек. Бизде продюсерлик компаниялар жок. Эгерде сен үнүң болсо, талантың болсо, сен менен 5 жыл контракт түзүп, сени спонсировать этип, 70 на 30 деп иштей турган бизде жок Кыргызстанда. Андыктан мен азыр Веркадан тапкан акчамды жарымын үйгө жумшасам, жарымын чогултуп Турат Мусанын ырларын жаздырганга даярданып атам. Кыскасы, мен ушул образ менен Турат Мусаны өзүм продюсер болуп алып чыгыштын бир максаты. Биринчи цель. Анан балдарыма уже айтып берем да, мен ушундай болгом, колумда жок болчу, кедейдин баласы болгом деп. Эмне? Тарых болот да бул, мына бул заңгыраган үй, силердики балдарым, силер үчүн ушундай кылгам, силердин келечегиңерди ойлогом депчи. Так что алчкан надо. Чоң рахмат. Да, бир суроо. Кайсы соц тармакта көп отурасыз? Азыркы тапта Инстаграмда, мурда ТикТокто болчу да. Анан ТикТокту кашшайып жаап салып, жаңыдан жылдызым жанып келатканда көрө албастык кылып кетчү, я не знаю. Анан немеде Инстаграмда? Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Ийгилик. Ошондо биздин түшүнүшүбүз боюнча ушул образды сиз акчаны иштеп, Турат Мусаны иштеп чыгыш үчүн Мен Москвадан келгенде ушундай максат менде пайда болду. Эгерде Турат Муса катуу ырчы болуп популярдуулукка жеткен болсо, Верка образыңыз токтойбу? Токтойт. Кандай ырчы болот, кандай жанрда? На самом деле бул образ мага жакпайт. Вам на самом деле жакпайт. Жанагыда эле айтып кеткен, мен биринчи максатым Турат Мусаны чыгарып алыш, жазылган ырларымды чыгарыш. Тек кана бизнес экен да? Ооба. Кандай жанрда чыгасыз? Кандай ырлар болот? Мага поп стиль жагат. Поп стиль жагат, анан лирик ардаган жагат, классик ардаган жагат. Эми оюнга өтөлүк. Макул. Оюндун максаты биринчиден болуп, атандаштын шарларын жарып бүтүү. Биринчи раунд биз баштадык. Верка.
даянданган эмеспиз. Келіңіз, сөз Хорошо. сізде. Жалпы УТРК музыка телеканалына, тренд шоуға, жалпы жамаатыңыздарга ийгиликтер болсун, өнү өсө бериңиздер. Ана эми сиздерге күч кубат бар болуңуздар. Чакырганыңыздарга мен абдан кубанычтамын. Жалпы кыргыз элиме тынчтык, молчулук, бейкутчулук эч качан энелердин көз жаш акпасын. Ата энелерибиз менен, бир туугандарыбыз менен аманчылыкта, бейкутчулукта бар бололу деп Верка сердючка анан турат болсо анан Чоң рахмат. Соның сөз Расылга болды. айтабыз, биздин студияга келгениңизге чоң рахмат. Келтиргениңизге чоң рахмат. Чоң рахмат. Энергияңыз өтө күчтүү экен. Коркпа. Ай, мына чыныгы мырза ушундай болот, көрдүңүзбү? Келип ушинтип бизди жылынтып, маанайыбызды көтөрүп, дагы келип туруңуз. Сизди жаңы образда, жаңырлар менен күтөбүз. Жок, жакшы эле, баары жакшы. Андан көрөк мен айтыңызчы, мен өтө эле жалтырап кийинип алган эмесмин. Өтө сонун. Эмки образдарды сизден кырбайлыбы? Экөөнү тең. Болобу? Эмне үчүн? Эми азыр тамадалардын заманы болуп атат го, мындай. Тамада ырчылар силер барып эле канча акча табасыңар, кичине ичимде күйүп баратат. Мындай. Келиңиз бүгүн бир тамадан чакыралы дагы. Ошону бир эзбейлиби? Ооба достор, урматтуу телекөрүүчүлөр, алдыңыздарда интернетте чуу жараткан коноктор менен өзгөчө вайн тарткан пранкка салган алдыңыздарда Нияз Байзаков. Ассалаумалейкум, кош келдиңиз. Пранкер, хитмен, өзгөчө тамада, ар түрдүү тилде сүйлөгөн алдыңыздарда Нияз Байзаков. Келечекте депутат, президент деле келиптирсиз го. Онусун көрүп эле сырасы депутат желектилүү. Кичине түздөнүп калдым мен дагы. Келиңиз, бuyуруп отурмуз. Коркпоңуз. Күлкү. Эчтеке жок. Бизде андай нерсе жок. Биз мындай эле. Сонун жап-жарык, сонун эшикте бир аз суук, бирок эфир аябай жылуу. Байкап атасың ангара. Сүйлөшкөнчө мына пранк байкап. жок деп. Мынтип дивандын бурчуна отуруп. Кырда пранктардын карышкыры да. Бизге пранк даярдай келген жоксузбу? Жок. Эмне жылдыздарга эле кыласызбы? Жок, эми ал мындай эле конок болуп келдим да бүгүн. Пранктарды салып келген меймандар менен чоң көрүүчүлөрдү топтоп ажиотаж кылып атасыз да. Кайдан келди ушул? Бул сыры каякта? Бунун сыры деле жок, эми биз баягы тойдо кызмат кылып жүргөндүктөн, тойго келип жүрүп анан тойго биздин коноктор эрте келишет баары. Эрте келишет, 1 сааттан ашык күтүп калат, Самат жакшы билет. Анан ошол учурда коноктор жөн отуруп калат экен да. Анан ошол учурда чыгып, сүйлөшүп, алар менен зериктирбей, алар менен анан сүйлөшүп атып бир ой келип кетет, ошону айтып анан барып жылкы союп кетебиз, барып ичеги жууп кетебиз, анан барып ырдап кетебиз, анан шымыбыз айрылып калат, айтып ар кандай окуяларга конокторду күтүүсүз суроолор менен ушундай кылып туруп анан кийин коноктор мындай. Чынын айтканда, ушул пранктар башталганда эле аябай катуу кеттиңиз, тамада катары. Пранк тартып бер дегендер жаңы көп сунуштар түшүп калды да. Пранк тартып коебузбу биздин коноктор менен. Той ээлери өздөрү сунуш берет. Той ээлери келип биздин коноктор да сүйлөшүп койчуму, байкем болот, ушуну сөзсүз пранкка салып койчуму, эжем болот, ушул Москвадан келди, ушуну пранкка салып койчу деген сунуштар көбөйүп калды. Так буга чейин эми той алып барып эле келгенбиз. Мындай нерсе тартпачубуз буга чейин. Акча кыстарып коюшат анан. Ай, рахмат деп. Акча кыстарып коюшат экен. Эң алгачкы пранк салганда кантип башталды? Өзүңүздүн идеяңыз, Же команда менен биргеликте? Жок, эми баягы пранк деген негизи эми дүйнөлүк эмеде бар да, практикада бар. Анан көчөдөгү пранктар, үйдөгү пранктар, жубайлар менен пранктар, достор менен пранктар, катып калган бак мындай жылып кеткен пранктар, айтор пранктардын көптүгү. Анан биз ошолорду карап, анан тойго эрте келген коноктор менен эмне кылсак деп, анан ушундай темаларга өттүк да. Биздин эл ушундай меймандос, жардамга кол ачык, пейлигенен, жылкы сой десең жылкы соет, ичеги жуу десең ичеги жуйт, акча берип тур десең акча берип турат, машинеңди берип турсаң машина берип турат. Ишенип алышат тез эле. Анан кийин менин ордума тойду баштап тур десең баштап турат. Ушунчалык биздин кыргыз эл кең пейил, колу ачык, жардамга дегенде кандай учур болбосун барып берет. Чын эле тойду баштап берем дегендер болду. Тойду баштап берейин, эми макул баштап берейин деп калып калат акыры. Кечээки тойду мисалы үчүн келип, саламатсызбы эже,
күйөө балаңар менен келип сүрөткө түшүп албайсыңарбы? Кыз uzatып болчу да. Күйөө балаңар менен келип сүрөткө түшүп албайсыңар десем, кел күйөө балам менен жүр ай деп анан жанындагыларды чакырып сүрөткө түшүп аттык да. Анан ошентип анан өзүңүздү күйөө бала кылып тааныштырып. Мен өзүм айттым, мен күйөө балам менен сүрөткө түшүп койбойсуңар десем. Анан ошентип атсам, ошол жерде отурган коноктор чакырып калды, күйөө бала биз менен да түшүп койчу кел деп. Атың ким дейт? Атым Максат деп айтсам, кечээ күйөө баланын атын айтсам. Анан атаң аты ким дейт? Анан атам атын ойлонуп калдым өзүмчү. Көрсө Максат күйөө баланын атасы менен апасы жанында туруптур да. Алар мени пранкка салып койду да. Өзүңүздү пранкка салып. Анан мен үчүн күтүүсүз болуп калды. Сизди элдин баары таанып калышып, анан эч ким ишенбей калса кантесиз? Эч ким ишенбей калса, Эми күтүп калат да сизден. Күтүп калат, бирок ойлоп атам да башка бир идеялар табыш керек го. Пранк болбосо может башка идея чыгып калат. Анан көрөбүз да эми. Азыр ойлонуудасыз. Азыр ойлонуп. Айтпай эле коңуз. Күндө ойлоном. Конкуренттер турганда. Жаңылар кандай болот деп. Чын-чында биз сиздин видеолорду көргөндө ойлонуп кеттик. Ушунчалык мындай башкача ушул идея кантип келди экен? Эмне мага мурун келбеди экен? Ушул мен эмне үчүн биринчи ойлоп тапканым экен деп. Айтканыма. Учурлар болду. Ооба. Анан кийин видеолор боюнча видеону жүктөгөндөн кийин каршылыктар болдубу? Алып сал, эмне уят кылып атасың? Видеону жүктөгөндө каршылыктар болду. Мен бул жерде иштейт болчумун, мен мугалим болчумун, мен Сен билесиң мен ким экенимди дегендерби? Анан кийин баягы темаларды ар кандай болуп калды. Бизде бир жолу тойго келип, анан элдер чогулуп атканда алдына келип, эжеке эмне тамак жейсиз? Бүгүн бизде биринчиге томьям бар, экинчиге курдак бар, үчүнчүгө кукси бар, рамен бар десек, мага рамен деп айткан коноктор көп болду да. Анан ошолордун ичинен коноктор чалып өчүрүп эле койчу, мен бир жерде мугалим болчумун дегендей. Анан өчүргөндөр болду, өчүрдүк. Аларды эми сунуш болсо сураса өчүрүп коебуз. Эң катуу пранк кимге салдыңыз? Эң катуу пранк эми көрүлгөн просмотрлар көп боюнча баягы кыздарга ичеги жууп койбойлу деген нерсе болду да. Эң биринчи ошол катуу тепти, Эң биринчи жок, машинеңизди берип туруңуз деген катуу тепти, кой жүктөп келейин деген. Экинчи ошол эме ичеги жуйлу деген. Ичеги жууп келели. Макул болуп атыштыбы анан? Баары макул. Турмактар Эжелерден баштап чоң апаларга чейин. Апалар келип, апа жүрбөйсүзбү десем, жок келиндер бар да, келиндер мына дейт. Келиндер жок, сиз барып ошол жерде турушуңуз керек десем, макул эми жүр, дагы кимди алып алайын дейт. Анан ошол убакта эле токтотуп калабыз. Көйнөкчө, макияжчан. Ошого айтып атпаймынбы, мен ошолорду көрүп, кыргыз элинин ушундай жардамга даяр экенин дагы бир жолу кандай кырдаал болобу, жакшылык болобу, кандай бир сыноо болобу, даяр да. Тойго келсе дагы 2 саат эжеке совесть туураш керек деген өткөндө бир тема тартканбыз. Хорошо, барып турап берейин совестиңди деди. Анан ошондой. Сүйлөсөңүз өтө кооз сүйлөйт экенсиз. Келиңиз 1000 сөздүн ордуна бир видео болсун. Көрөлчү өз көзүбүз менен турабы кол чабуулар менен анда видео өтөлү. Студияда Нияз Байзаковдун пранктары. Бөлөт атпа. Мындай чыгып биринчи бөлүп баштай берейинби? Я. Чоң кетти. Бул жерде жок эле ресторан. Помощник жүрөт, кошумчу. Кичинекей болот па? Вообще бели туура келбейт. Ошо эмне ошо? Билбейм, бул кыска да. Мен мындай кичинекей кырсам. Зато бунус вообще модный го. Гүлнар эжени салыптырсыз. Видеонун идеясы кантип башталып калды? Эмне үчүн коноктор эмес, эмне үчүн ырчылар коюп кеттиңиз? Ошол күндөрү эме комментарийге жазып калышты. Коноктор менен жылдыздарды да салбайсызбы, ырчыларды да салбайсызбы деп. Анан негизи бул идея шымы айрылып калган идея. Мен той эсине апасына айтайын деп аткам да, эжегечи. Анан кийин эжеке келиңиз деп эле шымым ушундай болот десем, Нияз койчу, мен сени билем деп эле эже күлгөн боюнча кетип калып атпайбы? Анан мен баягы шым атайын даярдап келгем да. Анан туруп калдык. Туруп калсак эле Гүлнар эже келип калды, анан Гүлнар эжеге колдонуп ийдик да. Анан ошо менен Гүлнар эже колдоп кеттик. Бирок Гүлнар эже дагы жардамын аяган жок, көрдүңүзбү? Ласинасын берип, ласинасын алып карап көрдүм, модный экен деп мактап койдум. Ласинасын кийип азыр чыгабыз, баштайбыз. Ошону Нияз кийип баштай бер деп атпайбы? Гүлнар эже да мына жардам ошол да. Тоюң үзүлбөсүн, Нияз баштай бер дейт. Анан эжеке сиз баштап туруңуз десем, жок, мына могу ласинам кий деп атпайбы? Сизге эмне кереги бар эле негизи? Ким? Ласинам эмне кереги бар? Жок, шымым жок болуп атпайбы? Шымым айрыкта. Шымдын ордуна кийиндир. А мен кийип турган шым спортивный шым болчу. Анан тетиги эме брендти көрүнүп калат экен, спортивный болуп. Хотя бы мына меникин кий деп атпайбы? Чапташка кыласың. Анан ошону кийип эми чыгып тоюң баштай бер. Алып баруучулук боюнча кайрылсак, сиз ушул видеолор чыккандан кийин
эми баардыгыбыз баягы китепчеге жазабыз го, бул күнү бул датада бул той депчи. Чоң жардамы тийдиби, тойлор ошондон кийин көбөйө баштадыбы? Мага кызык болду. Тойлор ошондой көбөйө баштады. Салыштырмалуу көбөйө баштады. Пранк тартып бер, сөзсүз түрдө конокторума ушундай кылып сүйлөшүп кой Нияз деген сунуштар түшүп баштады да. Анан ошол көбөйө берсин дагы. Бөлүшүп туруңуз кардарлар менен жетишпей калсаңыз. Не деген актерлук, чеберчилик. Аябай образда ойнойт экенсиз ролдо. Жашоодо да колдонот окшойсуз. Бул тойду алып барып атып, уже энергиясын каяка жумшаарын билбей ошол пранкка салып ийипсиз да. Алып баруу боюнча канча тилде алып барасыз? Негизги кыргыз тилинде, эне тилибизде алып барабыз. Анан баягы суроо талап болгон жерде орус тилинде, англис тилинде. Англис тилинде. Англис тилинде мен жазылган текст боюнча окуп алып барам. Мындай эркин сүйлөп, деп кыргызча. Акценти жок, мындай. Эми акценти болуш керек. Башка тил болуш үчүн мен ойлойм акцент бар. Видеолоруңардан көрүп калдык да, баракчаңыздан. Бир англичанка менен сүйлөшүп атып эле элди күлдүрүп атасыз да. Ошондо сиз түшүнүп сүйлөшүп аттыңызбы же пранкка салып аттыңызбы? Мен түшүнүп сүйлөп аттым ал жерде. Америкадан келген конок окшойт. Ошол менен сүйлөшүп эл ошол эле учурда элдерди да кармап туруш керек да. Самат көп киши отурат, 300 киши отурат, тиги жалгыз конок, башка чет элдик. Анан ал коноктун дагы көңүлүн алып, конокторго дагы еще күлкү тартуулап, баягы деп ошону баягы тойду көтөрүп дегендейчи. Ошентип ким келген, ошону көтөрүп атып эле анан башымдагы бар сөздөрдү эле айтып аттым ал жердечи. Деп эле таң калып эле, таң калыштуу деп эле англис тилинде айтып эле ушуну айтып атсам, элдерге жагып атты, потому что элдер деле примерно мындай бирдей эле билебиз англис тилиндечи. Мындай профессионалдуу деңгээлде билбегендердин оюнда окшош эле мектептик база боюнча ушул сөздөрдү айтканым үчүн эле элдер жарылып беришти да. Күлүп беришти. Негизи кантип эле тамада болуп калдыңыз? Качантан бери тамада болуп жүрөсүз? Тамада болгонум 2016-жылдан бери. Канча жыл болду? 8 жыл болду. 8 жыл болду. 8 жыл болду. Сизде ол пранкка салган Канат Шабданбеков. Ошонун видео топтомдору бар. Ошого назар салалы. Көрүп калсаңыздар керек акыркы видеого. Oh, I cannot explain. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. Не деген идея, не деген басуу мону. Канат жок бу? Канат жок. Оюңуз кандай? Бул идеяларды каяктан алды? Көрбөйт. Блогерлик жагында плюс бар да. Блогерлик жагында бул жаңы нерсени элдерди таң калтыруу, ошол эле пранктын эмесинде кетип атат эми негизинде. Бирок баягы сөзү жок, үнү жок, кыймылы жок болгон образ менен элдерди таң калтырып, шок кылып, көбүнчө байкасак ошо элдердин Колонка кичине өйдөрөөк болгондон соң бир нерсе бар экен да. Биз арттан калбайбыз. Окшошту? Окшошту. Коркчочу, бирок эмоцияны карап калдык, Окшошту. Атайын бизде Нияз мырза байкабасын деп колонканын артына катып койгонбуз жана экен. Мырза монтип отурду го, эфирдин аягына чейин. Кнопка басылды бир нерсе. Жок, телефонго кандап коебуз жакта. Канаттын видеосу боюнча сиздин оюңузду уктук. Биздин кыздардын, мырзалардын көрүүчүлөрдүн коноктор. Арбаев университетинен келдим. Менин суроом, пранкты сиздер мындай видео үчүн гана тартасыздарбы? Мындай же болбосо жашоодо дагы ошондойсузбу деген суроо болуп атат да. Жашоодо мисалы пранкка саласызбы? Жашоодо Ушундай учурлар болду эле. Учурлар болот. Айтып бербейсизби? Жашоодо эстеш керек экен. Мен жубайым салгам да ушундай пранкка жашоодо. Өзүм эле мындай элечи. Мен Мерседесим бар. Жок. Мен видео ашканада отуруп анан телефондон звук коюп, бирок камераны басып алгам да. Мындай турсаңыз, мен мындай сүйлөшүп атам да, камерага жазылып атат да. Анан түнкү саат 1-1:00 болчу да, анан кийин кечирип коюңуз, мен сүйлөшө албайм азыр. Саат 1 болот атпайбы түндө. Эртең сүйлөшөлү деп атсам, анан келинчегим көзү мындай да. Чакчайдыбы?
жаныма келип угат да эч ким угулбайт. Анан кийин өзүң көрсөтүп койдум, ошол болгон. Эми жашоодо андай деле салынбайт, жашоодо эми жашоо да бул жерде. Жеңиңизди таяп коюңуз. Дубль кадр жок дегендейчи. Тияктагы видеодо башынан тартсаң болот, болбой калса кесип салсаң болот. Эми жашоодо андай деле эме жок. Тартылбайт деле. Рахмат. Дагы сурооңуз барбы? Экинчи суроом бар. Келиңиз. Пранк тарткандардан өзүңүзгө кимдерди конкурент көрөсүз? Жакшы суроо. Конкурент деле көрүлбөйт го конкурент. Конкурент эми тарткандар көп, ар кайсы темада тартышат да. Баары тарта берсин, сонун элдерибизге жакшы эмоциялар тартуулай берели. Көп болсок күч бирдикте дегендей, андай деле конкурент деген деле жок. Чоң рахмат. Здравствуйте, меня зовут Шамшидинова Имджан, я учусь в БГУ, первый курс ФЖИС. И у меня такой вопрос, мы сейчас тоже пранкера видели, и он вышел в пакете и в разных таких интересных образов. И у меня вопрос к вам, смогли бы вы также выйти на публику, возможно, той провести в таком же образе, или для вас это уже слишком? Рахмат. Жок, маселе деле эмес. Эгерде той ошого макул болсо, тойсун ушинтип пранкка салып коюш керек экен, пакетче чыгып. Мен бүгүн жаңы костюмум бар, кандай дейсиздер депчи. Жакшы экен. Жакшы. Чыгып көрүш керек экен, рахмат. Дая чыга бермекмин. Сизде да суроо бар окшойт. Келиңиз. Здравствуйте, меня зовут Абдырахманова Сайкал. Я учусь в первом курсе на факультете журналистики в БГУ. У меня такой вопрос, как ваше внутреннее состояние? То есть, получается, мы люди, такое в жизни бывает, и у вас случилась плохая ситуация, как вы справляетесь с этим? Ведь вы должны быть всегда в настроении перед людьми. Жакшы суроо экен. Той алып бара атканда, тойго чейин ар кандай окуялар менен бир маанайлар түшүп калат, бирок эми элдин маанайы ага эч кандай тиешеси жок да. Той берип аткан той эси, ага эч кандай сен жеке жашооңдогу же көчөдөгү бир окуяларыңа бир күнөөсү дагы тиешеси да жок да. Анан келгенде баягы тоюн сага тапшырып берип аткандан кийин ал маселелер ойлондурбайт да, той ээлеринчи, жакшылык ээлерин. Анткени ошол баласын үйлөйм деп 25-ке чыгарып, 25 жыл баламды үйлөсөм, анан акыркы 3 айда биз Нияз Байзаков менен сүйлөштүк, тоюм алып барып берет дегенден кийин сен да кандай кырдаал болбосун, алып барып беришиң керек. Анан бул жерде иштегенди үйрөнүш керек, баягы маанайың түшүп калат, тойго келгенде маанайың кайра көтөрүп, ал конокторго көрсөтпөгөндө. Күлгөн масканы кийесиз дагы. Маска дагы эмес го дейм, бул деген баягы тажрыйбалуулук го дейм. Маска дегенде кичине эме болуп калат го, маска кийип баягы эки жүздүүлүк дегендейчи. Просто баягы биз мындай профессионалдык деңгээлде алсак, биз дегенде ошондой болушубуз керек да. Жакшы чыгышыбыз керек. Саламатсыздар, ичибиз оорутса дагы, саламатсыздарбы, той куту болсун, бүгүн 2 жаш үйлөндү деп. Өзүңүздөн жашап атса дагы эч ким баш ооруйт да. Эми баягы жашоодогу такыр мындай форс-мажор деп коет, ошондой учурлар гана болуп калбаса, мен ойлойм калган жагынан элибиздин жакшылыгында тикеден тик туруш керек дегендей. Еще второй вопрос. Кто вы по образованию, что у вас за специалист? Мен билим боюнча, рахмат, эки билимим бар, эки жогорку билимим бар. Биринчиси инженер куруучу. Кыргыз мамлекеттик архитектура университетинде, КГУста. Логикаңыз катуу иштейт экен. Ошол жакта, андан кийин юридикалык билимим бар. Сот системасында иштеп калган бираз. Жакында жогорку кеңеште. Жок, бул спорт эме, дүйнөлүк күрөш уюму, спорт иш-чараларында ошол жактан алгам, табып жүрөм постоянно. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Дагы сүйлөшөлүчү. Пранк боюнча жаңы элеки образда канаттын образы өзү идея кылды деп ойлойсузбу же дүйнөлүк ареналардан алдыбы, бир пранкерлерден алдыбы деп ойлойсузбу? Эми канаттында Канат Шабданбековдун өзүнүн чыгармачыл тобу болуш керек. Иштейт го команда. Команда дейсизби? Ойлойт го, Студия иштейт команда го. барбы, мисалы? Менде команда, биз тойго иштеп жүргөн эле командабыз. Музыкантчы балам бар, жардамчы балам бар, телефонго тарткан, пранкка тарткан бир кызыбыз бар. Ошол төртөөбүз эле отуруп тойго эрте келгенде ойлоп варианттарды айтып көрөбүз. Анан сөз бирөөсү күлкүлүү чыгат да. Анан текшерип көрөбүз, кээде такыр тартылбай калат. Ушул видео боюнча биз канаттын бир жылчыгын мындай ийнесин тартып алганбыз да. Кандай көрөм? Назарыңызды коюп берели. Конкуренттердин бетин ачып атабыз.
видео екен. Уже кыска. Музыка қойылды. Жоқ, музыка жоқ, болды, қоспаңыз. Ушу Моретти деген модель бала екен. Ушундай образда түрлүү кийинеткен, кимоно кийинеткен, гүлдү кийинеткен, бирок ошону биздин канат балким көргөн же өздөрүнүн идея кылган, бирок направлениясы багыты бир экен да. Анда эмесе видеону көрдүк, талкуулоолор дыгылдык мынакей жалпы студияда коноктор менен сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда коркпоңуз, пранк жок, эчтеке жок. Бүгүн биздин тамадалар баягы ойнотконго элдин алып чыгып алып конокторду ойнотобуз го, ошол сыяктуу эле биздин студияда сиз эле эмес, тамада биякта дагы бири бар. Ирлан Талайбек, маэстро. Ирлан Талайбек. Уруксат берсеңиз, сизди бүгүн маэстро катары эмес, оюнчу катары. Микрофон бар беле? Эки, мынакей, микрофон бизде даяр. Келиңиз. Пранк эмес, коркпоңуздар, үркпөңүздөр. Оюндун шарты жөп-жөнөкөй. Элдерди ойноткон тамадаларды бүгүн биз тренд-шоуну ойнотобуз деп чечтик. Анда эмесе жаңыл матч Самат мырза. Биринчи раунд жаңыл матч. Бык тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. Да бир жолу кайталап коеюн. Бык тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. Бык тупогубенький бычок, у быка была губа. Бела губа. Бела губа была у быка. Бык тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. Бат айта алабызбы эми? Бык тупогубенький бычок, у быка быка, у быка быка. Мен айта албайт экенмин муну. Жатташ керек. Өзүңүз билген король. Мен немен эле берем. Король, орел, король. Бат-баттан. Король, орел, король. Король, орел, король. Король, орел, король. Боло берет, жакшысын калдып коебуз. Сизде макалдар бар беле? Нияз мырза. Макалдар. Король да айтабыз ба? Король, орел, король. Бат. Король, орел, король. Дагы батыраак. Король, Тилим ойтуп калдык шеде. король, орел, король. Мына мени карап сүйлөшүңүз керек экен. Король, орел, король. Көрдүңүзбү? Кара. Сиз да мени карап көрүңүз. Король, орел, король. Ой. Король, Король, орел, король. жоқ, король, Король, орел. орел, Орел, король. орел. Мен атайын адаштым. Негизи жейтет го дейм. Жейтиктайлы. Ак чайнекке көк капкак, көк чайнекке ак капкакты билем. Ақ чайнекке көк қапқақ, көк чайнекке ақ қапқақ. Дагы батыраак. Ақ чайнекке көк қапқақ, көк чайнекке ақ қапқақ. Ак чайнекке көк капкак, бул оңой эле. Көк чайнекке ак Бала капкак. кестен бери. Сиздики барбы? Жаңылмаш па? Айттық қой азыр. Болду, анда жыйтыктайлы. Биринчи раунд бүттү. Келиңиздер. Экөөңүздөрдү эки жакка отургузалы. Экөөңүздөрдү эки жакка Сиз отургузалы. менин командамда болуңуз. Так, боксерский перчаткаларды алып келдиңиздер. Бер койсуңар визиттер. Тамаша. Назарыңыздарды экранга бурабыз. Кыргыздын макал лакаптары сүрөттөрдө катылган. Ким биринчи айтылса, бал менен эсептелет. Кызды үйдө кыл жатпайт. Жообу? Туура. Тезирээк айтыңыз. Ким биринчи айта алат? Кийинкиси? Таш менен урганда аш менен. Аш менен ур. Нече? 1-0. Таш менен урганда аш менен ур. Туура эле экен. Макал. Жакшы аял Жакшы аял таз кылат. Тазга тиешелүү. Я. Тазга тиешелүү. Жакшы аял эркектин жакасына Кыз кимди тандады? Тазды тандап тазга жолукту. Тандаган тазга жолугат. Тандаган тазга жол. Илим алуу ийне менен кудук казгандай экен. Илим. О. Жообу? Канчалыкта таңгара эсептеп атасың э? Мен чаташып кеттим. Билим алуу ийне Жоп, менен. 2-0 болду. 2-1 болду. 2-1 болду. 2-1. Азыр Кийинкиси? Кунажын жибин испесеби? Ошол окшойт. Ошол сыяктуу. Жок. Не кылып атат кыз? Сүрөткө түшүп атат кыз. Аха. Уй. Жанда ким турат? Уй менен, бука менен. Бука Көптүк түрдө уйду. Бүт аттар, жылкылар, койлор. Көп не деп коет? үйүр. Бир үйүр Дагы жылкы. жок. Мал.
Мал есін есін тартады. тартпаса. Вот жынсы. Жоо, Мал есін тартпаса арам өлөт. Мышык майга жетпей сасык дептир. 3-2. 3-2. Кийинкиси. 5 манжа. 5 кол тең эмес. Жок. Так. Баланын колу эмне болуп турат? Сынып турат. Дагы? Байланып турат. Дагы? Балким кесип алган. Кеңешип кескен бармак оорубайт. Ошол. Кеңешип кескен бармак оорубайт. 4-2. Ит адам досу. Ит адам дос. Кийинки. Досуңдун ит болгону жаман дейт, Оозу кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөсүн. Жок. Болор бала богунан. Эң оңою окшойт. Эстесиңер. Алтын балалык. Эң жеңил макал бар го. Чүкөнүн варианттары эмне? Бешиктеги баларым бек Сака. болор экен билер. Сакадай боор сары алтын. Опа! 6-2. Кийинкиси. Сары челекпи? Жок, макал лакап. Жарылгыча жеби. Тойгончо жеп өлгөнчө карганат беле? Дагы. Жаман оокат калгыча курсак айрылсын. Окшош келтат. Макал. Жакшы тамак калгыча жаман курсак айрылсынбы? Жакшы, азыр. Эмне турат? Стаканда эмне турат? Өңү кандай? Сары. Адам толуп турат. Санасы. Санасы жок, сары сууга семирет деген. Браво. Жооп тура. Санасы жок, 3-6. 3-6. 3-6. Рахмат. Эми биз атайын даярдап койгонбуз. Эрлан байкебиз, утулуп бериңиз, Эрлан байке коноктор шаксынып калбасын деп. Ырашып айтабыз. Достук жеңди. Студиянын конокторун кантип туруп коебуз, Рашыл болсун, Эрлан байке таармайбыз. Эрлан мырза, биз сизди жакшы көрөбүз. Эрлан байкебизге кол чаап коюңуздарчы. Ай, мыкты мырза экенсиз. Жекмешөнөр аздык кылат экен. Стей мырзалар көбөйсүнчү. Чоң рахмат. Дагы келип чапташколу. Тамаша. Чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бүгүнкү биздин студиябызга, эфирдин коногу болгонуңузга терең ыраазычылык. Коркпоңуз. Пранк жок, болду, эчтеке жок. Болбойсуздар, бербейсиздер тиги үстүндөгү. Сууну агыз кылат. Эркин микрофон, жалпы. Жалпы көрүүчүлөргө, жалпы кыргыз элинде жакшылыктар көп болсун, эрте келген коноктор көп болсун, эрте келген коноктор менен биз сүйлөшүп туралы, маналаны көтөрүп туралы, пранкка түшкөндө коноктор жылмай туруңуздар. Чоң рахмат. Канчадан күч кубат бар, бир сөзүңүз эле мындай адамдын бетин бир нурга толтурат экенде, күлкүң келип эле, энергия алып эле. Дагы да келип туруңуз конокко. Сөзсүз түрдө. Аябай жактыңыз. Сонун мейман экенсиз. Биздин эфирди ысыкка, чууга жараткан студиябызды өзгөчө көркө кошуп жана ушундай пранк каяктан чыга калат деп коркуп аткан алдыңыздарда пранкер тамада күчтүү мырза Нияз Байзаков болду. Дагы жаңы пранктерди күтөбүз. Эл кепирлерде сизди тосуп алууга даярбыз. Ал эми эфирде болгон Самат мырза. Ай чырайлуу Ангара жана ошондой эле бизди музыка менен коштоп берген Эрлан мырза, сизге да рахмат. Костюмуңуз да сонун экен, өзүңүз да сонун экен. Музыкаңыз эми сөз жок. Ал эми бул сиздин эфирде болгон тренд шоу. Сөз түрдө урматтуу достор, көрүүчүлөр, сиздер дагы биздин студияга келебиз десеңиздер, анда сиздерди өзгөчө видеолоруңуздар чоң лайктарды топтосо, бизге жакса, сизди биз эфирге чакырабыз. Эң башкысы биздин телеканалды жана шоуну белгилеп коюуну унутпаңыз. Ал эми көрүшкөнчө трендтен күтөбүз.